Ассаламу алейкум, кандайсыңар туугандар? Каякта десеңер, азыр биз Вест жакта жүрөбүз. Ошо 1 саат Чикагодон 1 сааттык жол. Ушул жерге келип, мына секретарь штат ушул жерден CDL пермитке, негизи CDLге тапшыра турган жер. Мына бияк парковкасы. Пермиттин General'ын тапшырып чыктык. Баягы шашып эле баскылап кээ жерден суроосун дагы окуган жокмун. Баягы ответтерин окуп, анан ответтерин эле окуп эле, анан ответтерге көбүрөөк акцент жазып аттым. Анан билбеген суроолорду болсо ответин окуп, анан ошого басып 20-30 суроо берет экен General'дан. Ошонун 24-үнө туура жооп берсеңер тапшырат экенсиңер. Ошо 23 суроого туура жооп бергенден кийин 24-сү суроо аябай баягы вопростордун баарын пропускать эте бергенде ал кайра айланып келбей калат экен да. Мен кайра эле айландыра бергендиктен бир суроо келип калды. Ошол суроого баягы пропускать этип же болбосо кайра башынан ошол суроо келсе, мен ошол суроолорго токтолсом жакшыраак болмок да. Анан бул жерде баягы компьютер ошол суроого жооп бер деп туруп алды да. Эми баягы балким ал суроого туура эмес жооп берип калсам дагы бир суроо бермектир. Негизи 6 суроо допускаст этилет экен ошибка кылганга. Анан мен бирок ошол баягы ошол суроого акыркы билбеген суроомо баягындай 10 мүнөттөй отурдум го дейм, ойлонуп, жакшылап логический баягы элестетип, ошол ар бир суроону кылдаттык менен карап деген жакшылап жооп бергенден туура чыкты. Анан өзүм деле түшүнбөй калдым ошол. Анан чыгып барып кагазды колума алгандан кийин pass деп жазып коет экен. Ошо basic CDL knowledge'ды pass деп. Анан pass десе мен тапшыра албай калдым окшойт деп чыгып атпайынбы. Чыгып анан балдардан сурасам, жок, наоборот, ошо тапшырдыңар дейт. Анан ошондой эле болсо экен дедим. Ошол эми буюрса эртең берки калган 2 тест бар. Combination менен air brake бар. Ошо экөөнө даярданып, анан ага дагы өзүнчө келебиз. Эми ага деле даярбыз, просто баягы өтө кылдаттык менен баардыгына бир жооп берип салсаң дагы болбойт го. Негизи ошо эртең ар бирөөнө үчөөнү 3 башка тапшырсаң болот. Эми мындан кийинки баягы combination менен air brake кыскараак эле, экөөнө бириктирип туруп, экөөнө бир эле жооп беребиз го дейм. Экиде кайсыл материал менен даярдандым, суроолор болсо албетте комментарийге жазып кеткиле. Жикенде баягы көптөр сурашат да, кандай суроолорду берет экен. Негизи келатканда ошо Иллинойс штатында абдан эле кыйын, англисче билбегендерди баягы суроо жооп кылып, сен менен мындай талкуу кылып, анан англисче билбейт экен деп кетирип ийишет да. Бар, англисче билбейт экенсиң депчи. Баягы мына временный менен келип тапшырдым. Пластиги бүгүн эртең почта менен келет. Мен баягы интернетте буга чейин айтпадым беле. Лайсенсиңер сайттан текшергенде отправлено по почте деп чыкса, анда CDL пермитке тапшыра берсеңер болот. Лейкин ошентип текшерди. Анан бул жерде драйвер лайсенстин датасы 13 май деп турат. Анткени мен муну 3 ай өткөндөн кийин барып алмаштырасың да, продлевать этесиң да, дагы жазып берет да ушундайчы. Анан ушул жазып берген датаны булар компьютерден келгенде текшерет да, булар дагы сайттан текшерет. Анан ошол сайттан текшергенде меники чыкпайат. Анан тигилер баягы мындай таң калып, эмне эле болуп атат деп өзлөрүнчө бир мындай кыжалат болушту. Чөнтөгүмдө как раз эме бар эле, ID бар эле, ID деп коет. Бул тоже ушундай пластик, азыр мен силерге көрсөтөм. Пластик болуп келет. Негизи бул деле правага окшош. Бирок бул үстүндө карасаңар мына identify карт деп турат. Бул идентификационная карта, ID карта болуп эсептелинет. Ошо ID картанын датасы бул жерде
02-16 деп турат. То есть 16 февраль берилген датасы. Ошол айттым, мен муну алмаштыргам правамды. Силер эски датаны вбивать эткиле сайтка. Эски дата менен көрсөтөт дедим да. Себеби жаңы датаны вбивать эткенде меники сайттан чыкпай атты да. Анан ошого түшүнүксүз мындай ситуация болуп аткандыктан мен эски датаны киргиздирдим аларга. Анан ошол эжекебиз аябай рахматын айтып мага рахмат депчи, баягы мындай тесттен эле сүрөткө түшүрүп эле эчтеке суроо бербей эле Work Social'ымда деле караган жок. Айтор киргизип жиберди. Анан ар жака бардым, өзүмдүн баягы талончугумду алып отурат экенсиң. Отургандан кийин бат эле киши жок болчу. Мен бат эле бир 5 мүнөткө жетпей эле чакырышты. Ушу бир американецке туш келдим. Ал мага суроолорду берип атты. В принципе, мындай ал дагы кыйналды окшойт бир аз. Анан ага дагы түшүндүрдүм, мен датамды кара депчи. Анан ал дагы баягы компьютер ачылып, меники сеники келе элекпи пластигиң бүгүн андай же болбосо эртең аласың деп айтканын түшүнүп калдым. Анан окей дедим. Анан ал жерден дагы мага көп суроо болгон жок. В принципе, мен суроолоруна, кээ бир суроолоруна yes, кээ бир суроолоруна no деп жооп берип аттым. Ошол жерде турсам эле анан мени баягы $50 кассага төктүрүптү. Ар жака барып $50 төккөндөн кийин эле барып ошол 15-чи компьютерге отургузду. Өзүм отурдум дегендей. Анан ошол жерден тест башталды. Тестти бир баш аягы бир 15 мүнөт кетирдим. Ошо акыркы суроом эле бир 10 мүнөттөй убакыт алып койду да, себеби 23 суроого жооп берип туруп, анан 24-чү суроого баягы мен ойлоптум да, 4 эле суроого туура эмес жооп берип калсаң, баягы тесттен провал болот го депчи. Көрсө 7-чи суроого 7 ошибка допустима экен. Мен ага деле маани бербей эле баягы на автомате келип алыптырмын. Эми Айтор ошол кимде ким Иллинойс штатында тапшыра турган болсо комментарийге жазсаңар, адресин чытап кетем, Весттики. Анан даярданып келишиңер керек. Кайсы материал менен даярдандым, ал боюнча дагы жазсаңар, мен комментарийге жазып кетем. Самый главный ошо суроо болуп атканда, ошо суроонун маанисин түшүнүшүңөр керек. Эмне жөнүндө болуп атат? Анан ошого жакшылап даярданыш керек. Анан жакшылап даярданбасаңар, себеби мен ошибкаларым баягы билген суроолорго эле туура эмес жооп берип алган себеби, мен 3 суроонун баягы бир суроосун окуп туруп эле мындай көз менен эле мына пробежался бат-баттан эле, карап туруп, ушул болчу деп эле бастым. Эгер мен балким калган 2 суроого жакшыраак маани берип окуп койгондо, балким аны деле жооп бермекмин. Просто мен жооп бергенден кийин билип калып аттым. Буюрса эми эртең бүрсү күндөрү дагы келип, калган экөөнү тапшырып кетебиз. Силерге чоң рахмат. Лайктан басып жана видео менен бөлүшүп кетебиз.